Урматтуу мекендештер, 24 апрелге карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 20 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Башынан келаткан боюнча 322 айыккандардын саны көбөйдү. Бүгүнкү күнгө 4 бейтап Бишкек шаарынан чыгарылды. Ош шаарынан 8 бейтап, Ош областы боюнча, Жалал Абад областынан 8 бейтап кайталап алынып, анализдердин жыйынтыктарынын баары терс болуп, ошон үчүн толук айыгып үйлөрүнө кайтышты. Ошол эле учурда республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 25 учуру катталды. Лабораториялык тестилөө жолу менен деген ушу табылып чыгып, биз дарылоого алдык. Булардын ичинен Ош областынан 3 табылып чыкты, Ош шаарында 3, Нарын областында 9, Чүй областында 4 жана Бишкек шаарында 6 учуру бар. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 656 учурду түздү. Булардын ичинде Жалал Абад областында 109, Ош областында 157, Ош шаарында 104, Чүй областында 42, Бишкек шаарында 147, Баткен областында 6, Нарын областында 83 жана Эскөл областында 8 учуру болуп түздү. Ошол эле учурда бир сутка ичиндеги жуктуруп алган медицина мекемелеринин кызматкерлеринин саны 10 түздү. Ош областында 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 1 учур, Нарын областында 6 медицина мекемелеринин кызматкерлери түздү.